врач болуп ушу мен апамды дарылап өмүрүн узартам деген тилегим бар эле да. Далай оорулардын өмүрүн сактайсың. Туура тандадым го деп ойлойм да өзүмдүн профессиямды. Күнүгө врач болушум керек. Колхоздун үйүндө эле төрөлгөм. Атам 45 жыл заферма болгон, заферма болуп иштеген киши. Ошо кишинин үйүндө эле төрөлүп, анан биринчи кадам шилтөөдө ошо ата-энемдин да бир мындай жакшы айткан сөздөрүнөн болуп калган. Ошо кичинекей кезден эле биздин апабыз өзү баягы чоң билимдүү болбосо деле, бирок ушу жакшы билим алгыла, жакшы окугула деп абдан катуу тарбиялачы да. Ана киши мындай өзү Сталиндей болгон киши эле да, абдан тартипти сүйгөн, тазалыкты сүйгөн, чындыкты сүйгөн киши эле. Ошо киши жаман окуп келсек мектептен бизди жаман катуу тарбиялачы да, баягы катуу айтып, бул мындай болбойт деп. Намыстандырып, ушундай бир кадам, жакшы кадам шилтегенге көп мындай жол көрсөткөн адам эле биздин апабыз. Анан чында мектепте мен окуп жүрүп, ошо жакшы окудум ба, 5 окуп жүрүп, ошол убакта могу мугалимдердин ичинен химия, биология сабагы боюнча олимпиадаларга көп барчу элем мен ошо. Ошол убакта Сапаров Жамалбек деген агайыбыз бар эле. Ошол киши мени жакшы көрчү эле, анткени себептен да мен жакшы окучумун. Анан ар дайым ошо олимпиадаларга жиберип, мени дос деп койчу эле, достой, алдыга кадам шилте, вперед деп. Анан ошо киши ушу медицинага бир кадам шилтегенге да ошо кишинин тарбиясы болуп калды деп ойлойм. Анткени ошо химия, биологияны жакшы окутту да. Бул бир жагы, экинчи жагы биздин турган жерибиз, үйүбүз. Ошо сельский, мындайча айтканда, айылдык больницанын жанында жашап калдык. Анан амбулатория бар эле жаныбызда. Анан врачтар ак халатчан кийип, ак чепчик кийип, ак халат кийип, амбулаториядан больницага ары биздин үйдүн жанынан ары өтчү эле да. Ошол убакта мына эмгек сиңирген врачтар бар эле, Иманбердиев деген, азыр ошол биздин больница, Иманбердиев атындагы больница. Андан кийин Качыбеков деген педиатр акебиз бар эле. Ошол кишилер басканда зыңкыйган, ак халатчан, абдан көзүмө башкача көрүнчү да. Ошолорду көрүп отуруп, мен да ушу врач болсом деген менде ушундай жакшы ойлор келчү. Анан бир жагы химия, биологиядан жакшы окуп калып, анан ошо кишилерди көрүп, анан ошо мед институтка тапшырып калгам да. Ошо медик болгонун себептеринин бири ошол, дагы бир. Анан дагы бир себеби, мындай ар бир себеп өзү бири-бирине байланыштуу болот экен. Бир себеби биздин апабыз ошо мен мектепти бүтүп атканга жакындаганда ошо сахарный диабет болуп калды да. Катуу ооруп, сахарный диабет болуп, кайра больницага жатып абдан кыйналды. Анан ошол кезде мен ушу медик болгонго баягы өзүм мынтызар коюп жүрчүмүн. Анан бир жагы ойлочумун, ушу мен врач болуп, ушу мен апамды дарылап өмүрүн узартам деген тилегим бар эле да. Бирок өмүрүн узарта алганым жок, тилегиме жетпей калдым десем болот. Бирок апабыз сахарный диабеттен кайтыш болгон. Бирок ошо ооруган кездерде эле ошо мен студент кезимден баштап ошо апамга жардам берип, чуркап больницага жаткырып, кайра чыгарып, больницага жаткырып, айылга жиберип, ушундай бир иштер менен көп иштечү элем. Анан бул да бир себептердин бири. Ушу медик болгон себебин бири да.
Анан кадам шилтегенде ушу медицинага ушундай менин оюмча туура кадам кылдым го деп ойлойм. Анткени себеп дегенде медицинада жакшы врач болуп бул көп адамга пайдаң тиет да. Далай оорулардын өмүрүн сактайсың. Анан баягы өзүңдүн жасаган ишиңди өмүрүн сактап, мисалы операция кыласыңбы же жөн эле дарылайсыңбы, анан ошону көрүп отуруп өзүңчө мындайча айтканда удовольствие аласың да. Бул единственный ушул мага туура тандадым го деп ойлойм да өзүмдүн профессиямды. Жол менен айтканда бир 12-13 миңдин тегерегинде болуп калды го мен жасаган операцияларым, общий операцияларым. 15ке чейин деле барып калды көрүнөт. Анан бу мисалы мен ойлойм, баягы Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзүндөй болуп атат. Баягы адам болуш, баягы бир постоянно бирок адам, күнүгө адам болуш. Бул абдан оор депчи. Бизде деле ошондой медик болуш деле баягы 6 жыл окуйсуң, медик болосуң, бирок күнүгө медик болуш керек да. Күнүгө медик болуш керек, күнүгө врач болушуң керек. Мисалы, мына мен 62-ге келдим. Бирок ушулга чейин эртең операция боло турган иш болсо, операция боло турган болсо, мен сөзсүз түрдө ошол операциялардын баарын карап чыгам да. Карап дайындалам да, мындайча айтканда, дайындалып, кадам шилтейм. Эртеңки боло турган ишке мен уже кадам шилтейм бүгүндөн баштап. Анан менин балдарым, неберелерим деле айта беришет, бул эмне ушулга чейин эле окуй бересиз, бул кандай бул пенсияга чыктыңыз эми, зачем окуп деп. Бирок медик болгондон кийин өмүр бою күнүгө кадам шилтөөгө туура келет. Бул ар бир операцияга эгерде туура баягы жол кылып окуп, туура жолдорун, методикаларын туура кабыл кылып, кандай жасаш керек ошонун баарын эртерээк алдын ала ойлонсоң, результат операцияңда дурус болот да. Анан ошого өзүң ыраазы болуп каласың. Кээде болот, баягы шашылып жазылгандар болуп калат, операция баягы срочно келгендер бар, тигиндей мындай. Конечно, ага дайындык көрүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Бирок баягы ага опыт, өзүңдүн опытыңа карата иш кыласың да. Ошон үчүн айтар элем, бул хирург болуш күнүгө кадам шилтеш керек. Бирок туура кадам шилтеш керек. Анткени ал кадамдын артында адамдын өмүрү жатат. Боло турган операция бөйрөк оорусунун рак оорусу. Бул ошо рак оорусун алып таштоо, бөйрөк менен кошо алып таштоо операциясы болгон жатат. Бүгүнкү күндө 10 операция бар. 10 операциянын ичинен экөө рак. Бирөө рак бөйрөктүн рагы, экинчи простата безинин рак оорусу. Калган оорулар жанагы бөйрөктүн заара таштары, жана кеңейип кетиши, жана варикоцелия оорулары, жанагы водянка деген оорулар, ошондой оорулар да. Жалпоо болбош керек, иштеш керек, ар дайым иштеш керек. Намыс керек адамга, анча-мынча намысың болуш керек. Анан эмгек. Өмүр бою эмгек. Кылган адам эч качан жаман болбойт дейм да. Ошон үчүн кичинекей кезде балдардан, мисалы биз төрөлгөндөн баштап басып ойноп жүргөндө 4 жашыбыздан баштап эмгек кылдык айылда. Көп эле биздин балдарыбыз ал эмгекти түшүнбөйт да, туурабы? Азыр ойлосо таң калат. Неужели ушундай деп. Биз ошо эмгек менен чоңойдук, эмгек менен келатабыз. Эмгек менен келаткан адам өмүр бою эмгек менен өтөт экен деген нерсе да. Ошон үчүн эмгек. Анан өзүңдүн профессияңды сүйүү, туура тандоо профессияны.
Мисалы көп эле адамдар ата энеси кайсы мектепке киргизип койсо, кайсы институтка киргизип койсо ошону окуйт да. Бирок окуп жүрүп баягы өзүн дагы мындайча айтканда өзүн критикасы жоктор көп да. Мен дагы деле айтам, баягы адреси жок айтып койсом болот. Көп эле медиктер бар. Менден окуган студенттер бар. Жана врач болгон, жаңы врач болуп иштеп аткандар бар, ар кандай бар. Арасынан мен байкайм, кээде ушу врачтык касиети жоктор деле бар. Чынын айтыш керек. Бирок мен ачык айтам аларга, сен ушу врач болбой эле койбойсуң. Сен врач болсоң кайра көбүрөөк зыяның тиет адамга. Лучше сен бизнеске кет, баягы айылга башка айыл өкмөтү болуп иште, башка структурага барбайсың, ойлонбойсуңбу деп. Ошон үчүн мына медик болгон адам деле баягы мисалы медицинанын тармактары көп да, хирургия, терапия, көп, бир 20-30 тармак деп коелучу. Бирок ар бир адам ошо ойлонуш керек да, кайсы тармак мага ылайыктуу. Ошол кайсы тармакты мен алып кетсем, мен ошого жашайм. Ошонун артынан баягы семьямды багам деген ойлонуш керек да. Бирок ошо тилекке каршы көп эле бизде медиктердин көп эле баягы ошого шыгы жок болсо деле, өзүнүн ошого мындайча айтканда интеллекти жетпесе деле ошо аракет кыла берет да. Ошону жөнөкөй эле убакытын кетирген да, убакытын кетип атат. Ошон үчүн ойлойм, туура тандап медицинанын ичинде да ошо специалисттерди туура тандаш керек. Анан ошондо баягы жыйынтык болот да, жыйынтык болот. Дарыгер болом дегендерге мисалы ошо мектептен эле башташ керек, бул дарыгер болом дегендер. Ошол медицинага байланыштуу сабактарды жакшылап билиш керек, сөзсүз түрдө. Баягы химия болобу, биология болобу, бар кандай азыр информационный система, ал жагынан билип ошого дайындалыш керек. Мисалы Европада, мисалы Англияны айтып коелу. Ошо медик болом дегендер тиги мектептен эле ошо больницаларга барып иштешет да, мисалы Европада. Больницаларга, колледждерде иштеп, больницаларга дежурить этип, анан эмне болуп атканын баарын көрүшөт. Ошондо ар бир адам баягы медик болом деп жүрүп, бирок ошол больницага барып иштеп жүргөндөн кийин башкача ойлонуп калышы мүмкүн. Бул мен туура эмес ойлонгон экенмин, медик болбой эле башка жагына эле барайын деп. Ошон үчүн ошо мектептен башталыш керек деп ойлойм да. Мына бизде медакадемияда лицей бар, лицей. Ошо медиктерди тиги мектептин убагынан баштап дайындашат. Абдан туура ачылган да ошо лицей. Абдан туура ачылган, бул европейский стандарт боюнча. Азыр ошол лицейди окугандардын көбү ошо медакадемияга тапшырышат. Мындайча айтканда 97% өтүшөт аларчы. Анткени алар тиги мектептен баштап окушат да. 5 класс, 1 класстан баштап. Анан кийин ошол медицинага баргысы келбегендер ошол жерден эле сорттолуп эле анан кийин чыгып калат да. Ошон үчүн ошо мектептен башташ керек деп ойлойм. Анан кийин медик болом дегендердин азыр мен айта албайм, баягы качествосы абдан эле бийик деп айта албайм, баягы мединститут бүткөндөн кийин. Бир эле мединститут бүтсө эле медик болуп калат деп алда туура эмес. Анткени медик болуш бул өмүр бою эмгек кылыш деп, да, өмүр бою эмгек кылыш керек. Ошого чыдайм деген киши, өмүр бою эмгек кылам десе, уйкудан, башкадан алысыраак болуп иштеп өмүр бою эмгек кылам деген киши жакшы медик чыгат да. Анан эмгек кылбаган киши медик болбойт. Мен азыр үйдөгүлөр уулум деле медик, мен эң младший бир эле уулум, ошо бирөөсү эле макул болду медик болгусу, калган медик болбойбуз дешти да. Анткени алар көп эле көрүштү, мен күнү түнү ошо больницада жашатышым да. Анан үйгө кээде бир жумада бир келип калган күндөрү эми жакшыраак кесте. Больницада түнөп, ошо больницада күнү түнү иштеп, эмгек кылып. Анан ошол балдарга может жакпай калса керек.
жакпай калса керек да, мындай кандай ушуда жумуш ушу күнү түнү ошо больницада жүргөндө. Анан бирок кичүү уулум туура түшүнүп, ошо медик болом деп азыр бизде окуп атат, ошол клиник координаторда. Анан күнү түнү эмгек кылыш керек, күнү түнү эмгек. Хирургдардын баардыгы эле жасайт операцияларды, бирок биздин центр урология болгондон баштап көп тоже жакшы ийгиликтер болуп атат. Бир 15 жыл болду, 15 жылдан бери жакшы ийгиликтерди көрсөтүп атабыз биз. Европада кандай операциялар жасалса баардыгын эле жасаганга аракет кылабыз биз. Баарын элечи. Мисалы мен врачтарды чет мамлекетке окууга жиберип, Турция, Европа, Германия баардык жакка жиберип окутуп атам. Алар окуп келишип атат. Жакшы технология үйрөнүп келип атат. Бирок чынында чоң жакшы технологияларды киргизиш үчүн баягы биздин анча-мынча жетишпегендик билесиңер, ушу медицинский оборудование жагынан ошолор кичине колду бууп атат да, колду байлап атат. Калганын баарын биз жасап атабыз, уникалдык операциялар жасап атабыз. Эми критикалагандардын ичинен мен ойлор элем, баягы жыныс органдарын алмаштыруу боюнча критика болгон. Бул критиканы көбүнчө жанагы молдолор критикалайт. Анткени биздин конституцияда жазылган. 36 статья болсо керек эле. Ар бир адам өзү жынысын алмаштырууга укугу бар дегенчи. Анан бизде азыр оорулар көбөйүп кетти. Баягы аномалия развития деп коет, баягы врожденный патология, тубаса, гермафродиттер көп төрөлгөндөр бар да, тубаса. Гермафродит деген бул жыныс органдары аялдыкы да бар, эркектики бар, экөө тең бар да. Ошондой балдар төрөлгөндөр көп. Аларды көбүнчө бул детский хирургия жагынан врачтар жардам беришет. Анан кээде баягы чоңоюп калганда анан бизге келишет да. Частный жанагы мындайча айтканда частный медицинанын элементтерин киргизиш керек да. Мисалы мен көп эле инвесторлорду таап келдим да. Мисалы мен как профессор катары мына европейский, всемирный ассоциациялардын члени болом. Анан көп эле тааныштар менен инвесторлор келет, түрктөр келет, мисалы корейстер келет, финдер келет. Ошо Минздравга алып барам, тияка алып барам, бияка алып барам. Алар оборудование алып келип берели деп атат. Коюп коелу. Бирок совместно иштейли деп атат. Мына биз мисалы компьютер койгон частный бизнесмен ал бир алыш керек да. Ошон үчүн мына ушул жерге койсо ооруларга да жакшы, удобный, тиги бизнесменге да жакшы. Ошон үчүн ошондой уруксат бериш керек. Андай система бизде иштебейт экен. Азыр уруксат жок. Ошон үчүн ойлор элем, мындай биздин өкмөт, биздин министерство ойлонуп, ошол мындайча айтканда ошондой уруксаттарды бериш керек да. Өткөн экс-президентибиз айтып калчу эле, Кыргызстан будет рай для бизнеса деп. А мен айтат элем, это не рай для бизнеса, а настоящий ад для бизнеса. Почему? Потому что любой инвестор келгенде ал иштей албай атат. Ал келип коеюн деп атат, акчасын коеюн деп атат. А биз уруксат бере албай атабыз да. Эми баардыгы айтып атат, силер деген государственный иштебегиле, частный менен частный иштегиле дейт. А государственный менен эмне болуш керек? Ошон үчүн азыркы кезде ошо биздин мамлекеттик ушу ооруканаларга да уруксат бериш керек да. Ошондой элементтерди киргизгенге, жана хозрасчетный отделенияларды ачканга, анан больницада өзүн бакканга үйрөнүш керек да.